Генезис симфониялык поэмасындагы башкы каарманды ийине жеткире аткарган балерина Ажар Эргешова Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын балет труппасынын солисти. Ал дүйнөнүн жаралышы жөнүндөгү окуяга негизделген чыгармада Обо эненин образын жаратты. Мы привыкли работать в классическом направлении. Биз классикалык багытта иштегенди жакшы өздөштүрүп алдык. Негизи ар кандай багытта иштөө керек, себеби бул адамды, анын дараметин өстүрөт. Мен күн сайын улам жаңы нерселерди үйрөнүп, анын үстүндө иштегим келет. Чындыгында бул балет мага жакты жана аткарууда анчалык кыйынчылык деле жаралган жок. Байыркы келишимде сүрөттөлгөн окуяны баяндаган симфониялык поэма 7 бөлөктөн турат. Алар дүйнөнүн жаралышы, адам ата менен обо эне, бейиш, кабыл менен абыл, тынчтандыруу, сел каптоо жана эң акыркысы Асан Үсөндүн осуяты. Чыгарманын сюжетинде адамзат жашоосундагы жакшылык менен жамандыктын күрөшү, чындык даана ачык көрсөтүлөт. Да, мне приходилось работать с кыргызскими танцовщиками. Кыргыз балет бийчилери менен иштөө мен үчүн оор болгон жок. Маринск театрында да кыргызстандык бир нече балдар, кыздар иштешет. Ошондуктан бул биздин биринчи жолугушуу эмес. Кыргыз балет труппасында көбүнчө жаштар иштейт. Бул да мени кубандырбай койгон жок. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театры Генезис балетин көрүүгө ашыккан көрүүчүлөргө жыктолду. Дүйнөлүк классиканын шедеври болгон балетти аталган театрдын балет труппасы жана симфониялык оркестри алып чыкты. Здесь такая мощная коллаборация профессионалов. Бул жерде чыныгы кесипкөй адистер менен иштедик. Себеби Маринск театры менен кызматташуу бул биздин балет труппасы үчүн чоң сыймык. Биздин кызматкерлер да жакшы даярдыктан өтүштү. Негизи кыргызстандык музыка сүйүүчүлөрү композитор Барух Берлинердин чыгармалары менен көптөн бери тааныш. Эскерте кетсек, 6-7 декабрда театр сүйүүчүлөрү үчүн опера жана балет театрынын сахнасында дагы коюлат. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.